Осмоналиевич, негизи сиз айтып аткан көйгөй бул жалпы элдин көйгөйү, бул улуттун көйгөйү, бүгүнкү күнү мамлекеттин көйгөйү. Чындыгында биздин жаштарыбыз көп тилди билген жакшы, 5 тилди билсин, 10 тилди билсин, бирок эне тилди эң алдыңкы ордунга коюш керек. Бүгүнкү күнү аталардан баштап, ата-энелеринен баштап, жалпы ата-энелер өзү ушул нерсени башташ керек да. Коллегалар, мешать этпей туруңузчу. Оюн бөлүп атасыңар. Анан чындыгында аракет болгон менен көрүп атабыз да. Мына сиздин неберелериңиз, менин балдарым бул жерде Бишкек шаарында шаар боюнча айтып атам да, региондордо сөз жок, кыргыз тили өнүгүп атат, кетип атат. Бирок ошол эле учурда аларды орус тилинен, же болбосо англис тилинен аксап атат. Бизде жалпы бул Каныбек Осмоналиевичтин эле маселеси эмес, бул мамлекеттик деңгээлде жалпы ушул маселени карашыбыз керек. Биздин бүгүнкү күнү борбор шаарларыбызга кыргыз тили боюнча көптөгөн салымдарыбызды кошуш керек. Бала бакчадан баштап, үйдөгү ар бир ата-эне өзү ушул нерсеге кызыктар болуш керек. Эгерде биз эне тилибизди азыртан сактап алсак, келечекте биз улут катары, мамлекет катары жок болуп кетебиз. Өз эне тилин билбегенден кийин бул кыйын маселеге жаралат да. Ошондуктан сөз түрдө бул сиздин эле проблемаңыз деп акчаны бөлүп бердик же башка кылдык дегенден алыс болушубуз керек. Урматтуу коллегалар, жалпы кыргыз эли ушуга баардыгыбыз баш отубуз менен бир киришсек жакшы болот. Ошол эле биз кошуна мамлекеттер менен Казакстан, Өзбекстан мына бүгүнкү күнү мындайча айтканда, ал жерде аларда көп улуттуу адамдар жашайт. Ошол эле учурда сөз түрдө ошо жашаган жердин тилин билишет да. Биз ошолардын өткөн практикаларын ошолардан деле алсак болот да. Бүгүнкү күнөчү. Ушул нерсеге барыш керек, кадам таштайлы. Мындайча айтканда, алардын папугайлары дагы ошолардын тилинде ырдайт да. Биз башка тилди, башка улуттун тилин эч ким бул жерде аларга запрет койгон эч ким жок. Бирок жашаган жердеги биздин кыргыз тилди үйрөнүү, кыргыз маданиятын үйрөнүү. Биз өзүбүздүн балдарыбызды кыргыз тилинче сүйлөтө албай атабыз да. Ошондуктан жапа тырмак ушул нерсеге киришели. Кандай жардам болсо айтыңыз, жардам берели. Рахмат.